Анан өрт чыккандан кийин анан баягы токтото албай каласың да, достор. Анан да бирөөнүн өмүрүн да алып кетсе ошол өрт. Элестетиңиздер, ошон үчүн алдын ала айтабыз да биз. Умар Даданов. Сахар бериш. Эмне уктудуң? Гилтейген мышык кой, эжеке. Монда деген канча деген оорулар бар, билесиңерби? Союп бересиңерби? Каяктан көрүшөр? Дети өрт чыгып атканын көрүп атасыңарбы? Сиз кимсиз? Быжык кана. Бул эгерде немеге попадаться этсе тамакка, отравление болот дейт, точно. Ти мышык шашпай өлтүрсө, мышыктын вирустары бул азыр эле өлтүрөт да адамдычы. Чарбайсыңар, бул таза нандардын жанына эмне коюп атса? Каяктан неме? Огнетушитель. Огнетушители жок, бирок газдар сыртта турат да. Жок, бизге огнетушитель керек да, именно. Жокпу? Бирөөдө жокпу? Азыр өрттөн кетсе эмне кыласыңар? Кары менен жабасыңар. Вообще жокпу эжекечилине. Сампин көргүлө ушуну. Негизи караш керек да, неплановый проверка менен чыгыш керек. МЧСтин сотрудниктери деле, мисалы, техника пожарной безопасности. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум, достор. Биз бүгүн Алматинка көчөсүндөбүз. Бул жерде шашлычныйларга келдик. Бүгүн канчасы? Так, 18, 17, ошондо 18 күнү, кече күнү түнчүндө бул жерде шашлычныйлар өрттөнүп кетти да, достор. Анан бул чыгарылышыбызды баягы техника пожарной безопасности мен киргенде өзүңүздөр билгендегидей ар бир проводду көрсөтүп, айтпады дебегиле ушул жерден бир күнү өрт чыгат деп айтам да, туугандар. Анан баягы ошонун натыйжасы ушундай момундай жакшы бир бизнестер ушинтип өрттөнүп кетет да, достор. Азыр бул жерден Беркил кафе күйүп, анан ар жактагы да 2 кафе күйүп кеттир да, өрттөнүп кеттир. Ошону сиздерге чалдырып берип коелук деп келдик. Баягы бүгүнкү биздин чыгарылышыбыздын максаты ушундай нерселер болбосун деген нерсе да. Туугандар, бүгүн бияка өрттөнүп кетти, эртең мисалы ичинде бир официант же поварлар калып калса, жаман эле иш болот да, достор. Бул деген мы открылись дейт, жакында эле ачылыптыр, Мангал деген шашлычныйке, туугандар. Достор, бүт баары күйүп кеттир да, караңыздарчы. Ошон үчүн жанагынтип какшап айтабыз да, бизче газовый баллонду сыртка алып чыккыла деп. Элестетиңиздер, ошондо ичинде деген туугандар газовый баллон бар болсо, элестетиңиздер кандай болмок эле. Бул жердин баардыгы жарылып кетмек да, достор. Азыр дагы баягы чоо жайын биле элекпиз, эмнеден өрттөнгөн. Жүрсөң тигил жагы да өрттөнүптүр да, ошондочу, туугандар. Бул жери деген Байбол болуш керек, Байбол. Бияка келгенбиз биз мурун. Бияк полный эле өрттөнүп кеттир да, достор. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Заирбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы дареги Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы дареги профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Assalamu alaikum. Кадайсыз? Жакшысызбы? Сиз биякта хозяинсызбы? Эмнеден өрт чыгыптыр? Пока без понятия. Без понятия. Биринчи ар жагы өрттөндү, Кайсы? Вроде, ар жагынан. Тиягынан бери көзтөгөн эле. Бул жерде сторожка бар эле. Анан кийин неже турат да бул жерде, анан кийин немедик, терезеге карасам Өрттөнөт. өрттөнүп атат. Чыксам уже. Сторожпу, охрана. Ошону көрүп келгенбиз да. Бул жер негизи сонун эмес беле? Парк. Айланып караганда. Эме боз үй турат эле, полностью упакован. Ар бирөө неме болчу? Өзүнчө отдельный кабина эмес беле? Көрсөк болобу? Мурун келчикти.
Сен қайсы едің? Не сахар бериш? Умар Даданов. Достар, бұл жерден әр бір бөлініп тұршы да. Салам алейкум. Қандайсыздар? Жақсы. Бұяқты енді демеден беле жана легкий конструкция да, Из-за этого... Иә, Умар. Даданов. О. Жо, полный күйіп кеткенді айтамын да, салам алейкум. Салам алейкум. Тек жарыстан болды. Батыр үйі дейді, бұл дері, Бұл дері не дейді? Дүкен дейді, шоп дейді. Тұрсаң ар жақта. Қыз, жігіттер үйі дейді, туғандар. Бұл жерін қарашы, бұл жерін. Жақындар деп тұрау, жақшы оқылбай қалып тұр туғандарым. Вообще полный үйіне күйіп кетіп тұрды, қараңыздаршы. Ошон үшін айтам да, достар, жаңағы розеткаларды көрсетті айтам ғой, кухняға кіргенде, қазір мен ишкерлерді көріп отса керек. Ошондуктан қараш керек да, достар. Элементарно бир розеткасы ачык, ана кухняның түйүндө ошол розеткасы өлө майланышып калат да, туғандар. Өзүңүздөр билесиздер го. Ана майланышып, андан кийин тияктан деген жанагындай сбой болот. Анан өрт чыгат да. Анан өрт чыккандан кийин анан баягы токтото албай каласың да, достор. Анан да бирөөнүн өмүрүн алып кетсе ошол өрт. Элестетиңиздер, ошон үчүн алдын ала айтабыз да биз. Мындай жакшынакай болгон кафелер ушинтип өрттөнүп кетет да. Так, достор, біз Алматинканың башына келдік, азырчы. Келіп анан центр Форель деген жер бар екен. Алматинка магистралінің жанында ушқа да кирип бартабыз да. Булардыкы да полный деревянный. Бүт бардыгы тенч. Кандайсыздар? Жакшысыздар? Ден соолуңуз. Кандай жүрүсүз? Сразу кухняға кіріп кеткен. Умар Даданов. Не сахар беріш. Халат бахила чепчик бар ғой жеке? Иә. Салам алейкум. Қандайсыз? Жақсы ба? Ден соолук. Қандайсыз жеке? Халат бахила чепчиктер бар ғой? Вспышкаң күйсің. Ушул лев, кухня? Жеда бар ба? Қандайсыз? Қандай жүріс? Мышқы тартып қойшы. Не оқтуды? Гилтейген мышық қой, жеке. Иә. Қандай? Сау бол бұйт та бәқі кіргенге. Бұны алып шықпайсыңар, иә? Бұл семизін қаралғач бұны. Бұнда деген қанша деген орулар бар, білесіңер бе? Иә. Салам алейкум. Сіз бе шақ бауыр? Не бағып отырсыңар бұны? Сойып бересіңер бе? Жоқ, хозяйканың шығы. Хозяйканың? Кухняда не алып жүреді? Гөйтесін тартшы бұның, қаршы. Гілттеген мұшық кен ғой бұл, Аты кім? Миса. Миса? Манке бұл бұйт та мұның алып кірген. Вы чё? Ты ежеке қақет қашы реже? Нәңіз? Опсыңыз. Шын мұшықты бағып, ішіне мен нечіне. Мында деген толтыра орулар бар, білесіңер? Бұл бұйт мұндай, бәк алып кіргенге. Қалат бахила чепчик ештіке жоқ бұл? Балықты қаяқтан көрісар? Ұзақтан. Шол жерден бе? Ұзақтан. Бәқтан бе? Бәқті фольгамен чаптап жақсы болып қойтпысар, Дәте өрт шығытқанын көріп отасыңар бе? Түйіл жақта. Шыққалын үстіне де чапталан деген. Жақта өрт шығытқанын көріп отасыздар да, Қандай шығып отады?
Бири-биринин кафенин аркасынан кафе өрттөнүп кетип атат да, полныйча. Бүт барды эте. Халат жокпу? Халат. Негизи коюп коюш керек да, халатты дагычы, полностью. Бүт барды. Мындайлар бар. Негизи бияңар жакшы экен. Эти мышыкты алып киргениңер болбойт да. Бияктан элдин солун ойлобойсузбу жеке? Мышыкты эмне алып киресиңер? Сизби хозяйка? Сиз кимсиз? Быйжык кана. Быйжыкты аны алыңыздар. Мышыкты эмне биякта багып атасыңар? Кеткен окшойт да. Жок, биякта өзүң ордор турбай келсеңиз эже. Атыңыз ким? Мында көрүп аткан нерсемди айтып атам. Келбейсизби бери? Туруп, сиз бияктан деген жүзүсүз, сиз администраторсуз. Тарткойчу экен. Сиз жүзүсүз, администраторсуз туруп. Анан болбойт да, мына ордун атайын жазап койгон турбайсыздар. Могу эмнеге турат анда? Бул бош сайженин орду ушул жерге тигине чайниги турат. Анан биякта таза ичияктар турат, биякта машинаңыз жатат. Кеткен окшойт, а так бош сайженин орду. Негизи техника пожарной безопасности кандай болот тут? Деме барбы? Огнетушителдер. Биякта газ менен колдоносуздарбы? Эмне менен колдоносуздар? Газ каякта турат? Газ. Эшикте турат, Розеткаларчы? Розеткалар. Ошолорун карагыла жекелер. Тиякта көрдүңөрбү? Биз жаңы эле көрүп келдик да. Биз просто ошону айтып коелук деп келгенбиз да. Биз постоянно ар бир кухняга киргенде ошону айтып жүрөбүз да. Момундай болуп атат деп. Могу техника пожарной безопасности ошону бүт бардыгын карагыла деп. Азыр сырттабы, Сырттай. Эти мы келип эле мышыкты көрүп атпайбы? Аны койбогу антип эжеке. Вообще киргизбейли аны. Толтуруп ооруларды алып жүрөт алчы. Силер тамак берип атасыңар. Монту өйдө койбогу немелерди. Могу химияларды. Бүт алып чыккыла. Бул азелит деген азелитпи бул эмне? Крас дейт. Азелит эң азелит экен. Бул эгерде немеге попадаться этсе тамакка, отравление болот эже, точно. Ти мышык шашпай өлтүрсө, мышыктын вирустары бул азыр эле өлтүрөт да адамдычы. Бул бут кийимдериңерди алып кирбейли бияка. Эмне, раздевалка жокпу? Ия. Эмнеке бул, сиздикиби? Эмнеке? Назгүл эже. Как админ катары алыңызбы? Муну эмне алып кирип атасыздар? Жаңы алып турайбы бут кийим, да? Чырайт. Сампин көргүлө ушуну. Негизи караш керек да, внеплановый проверка менен чыгыш керек. МЧСдин сотрудниктери деле, мисалы, техника пожарной безопасности. Ошол жөнүндө айтып коелу деп келгенбиз да. Бул жанында химиялар турат. Мына, мен постоянно айтам да, ар дайым чымыт тартсаң. Анан эле аркаңды тартып көрсөтүп коюп, бияңдан тигине бул жанында химиялар турат. Бул жанында болсо андыр турат да. Мунусу эмне экен? Бул эмне? Эме. Аткотторбу? Тотмандар бар. Кайка бересиңерби? Бул чыгарып эшикке чап. Чыгарбайсыңарбы? Бул таза нандардын жанына эмне коюп атасыңар? Ар ким жеп кеткенде. Молуна караңыз эже. Таза тамак азыр кийинки келе турганын айтсам таа. Бул тазабы? Ала чек. Аны аткоттун жанына антип койбогула да. Таза эле нандар алар деле. Шабраларыңарды өзүнчө комната жазагыла эже. Не сахар долбоорун көрөсүңөрбү бизде? Негизи айтып эле жүрөм го, булардын бүт барын өзүнчө чыгарыш керек. Онуп турганга болбойт. Бияңда мына таза ичаяктар турат. Буну кармап туруп алып чыгасыздар да, кардарга бересиздер турабы, үстүнө тамактан салып туруп. Натирка колтунан берет. Натиркадан микроб өлбөйт, биякта мышыктар жүрсө эже. Этен бут кийимдер турса. Неме каякта неме? Огнетушитель. Огнетушители жок, бирок газдар сыртта турат да. Жок, бизге огнетушитель керек да, именно кухняда, анан залдын ичинде. Жокпу? Бирөөдө жокпу? Азыр өрттөнүп кетсе эмне кыласыздар? Кар менен жабасыздар. Вообще жокпу эжеке чилине? Жок, болбойт андай. Мисалы мындай да, байке. Биякка өрт чыгып кетсе, азыр биякта кардарлар бул жак менен чагылбай калат да. Ошондо черный хотуңар ачык болуш керек по идее. Биякпы? Бул жерби? Мисалы ушул жериңер ачык туруш керек да постоянно. Ал огнетушителдер болуш керек обязательно. Хозяиндерге айттыңыз, Назгүл эже. Кичинекей эле заведение, бул жерге де толтура огнетушитель коюп салса болот да.
Эти мышықты да кетиргиле. Бияқта мына фото видео фиксация турат да. Эртең сампинге жөн эле штраф салат, а силерге предписание берип жабып коет. Аны зачем? Мага да анын кереги жок, сизге да кереги жок. Андан көрө иштеп атканыңыздар. Бул жер эмне? Бияқта өзүңөрдүн эле развалкаңар турбайбы, бул Хозяин аты ким бияқта? Алтынай же бияқтан рабочийларга условия түзүп бербейсиңерби? О, ушундай. Бияк ат котмайларбы? Монда тартып коет эмен газ баллонун МЧСке көрсүн. Негизи бул ящиктин ичинде болуш керек, утепленный болуп, ар жакта туруш керек өзүнчө. Мисалы бияк иштебейт да, кышында. Ар жакта туруш керек да негизи. Үстү жабылып көрүнбөй. Мондайда турганга болбойт эже. Достор, ушундай да. Анан бул жагына келсек, мондай тапчандар бар. Сонун бүт бардыгы тең мондай жыгаштан да. Полный жыгаштан. Бияқта да эч нерсе жок да, техника пожарной безопасности отсутствует. Ноль. Олардан спичкада эле өрттөн кетет болор. Бияқта жүрбөйт. Аты ким эле мышыгыңардын? Кароюн. О, кайра эле кирип болбосун кухняга. Семиз кантет я. Так, туугандар, азыр биз бул кафелерди рейд кылып жүрүбүз. Сиздерге чалдырып берелик деп, анан бул жерден Марат Абасханович дейт да. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз байке? Жакшыбы? Жакшы. Менин атым Умар Даданов болот, не сахар берүүсүнө чалып атам. Отабыз. Тигил кечеки пожар боюнча сурайлы дегенбиз. Кандай комментарий бере аласыздар? Байбол боюнча ооба. Телефон менен айтып берейинби же баш керекпи? Жок, биякта эле айтып берсеңиз болот анда телефондон. Телефон менен айтып берейин, угуп атам, айтып берсеңиз. Анда выставочный зал Байбол мындай болду да. Кыскача айтып берейин. Аты жөнүңүздү айта кетесизби? Аты жөнүм улук инспектор. Өрт көзөмөл боюнча улук инспектор. Моңолдоров Марат Абасханович. Моңолдоров Марат Абасханович. Биз 2024-23-22 жылдары эме болчу бизде. Мораторий, президент мораторий сары болчу. Частный субъекттерди текшергенге запрет болчу да. Анан быйыл бул жаңы реформа болуп, АТР деп коет, административный территориальный реформа болуп, ал бул жердагы алдагы объекттер Бишкекке кирди быйылдан баштап. Быйылдан баштап Бишкекке кирди. Анан биз муну сөз ачыгы быйыл текшерген эмеспиз, планга кирген жок. Биз объекттер, субъекттер текшериш үчүн же болсо планды текшерип болуш керек, же пландан чыгарып текшерип болуш керек. Пландан чыгарып текшерүү деген бирөөлөрдүн кат жазса, же болсо бирөөлөр кайрылса. Ооба, неплановая проверка. Неплановая проверка кылабыз. Үчүнчү контроль текшерүү деп коет, ошо текшерген көрсөтмөнүн негизинде контроль текшеребиз. Анан андай текшерүү чындыкты айтканда болгон жок быйыл. Бирок биз ошо АТРдин объекттерин кийинки 2026-га стратегический план деп коет, Министерство экономикага биз берип атабыз да, ошо текшерели деп. Бул объекттер мурун Алабилдинский район, Чуйской области болчу, ошон үчүн биз текшерген эмеспиз, мындай информация. Чуйской областка кирет экен да ошондо, Чуйской областын өрт көзөмөлүнө чалышыбыз керек экен да ал жөнүндө. Алабилдинский районуна кирет. Жок, азыр кирип калыптыр да, мурун кирген эмес, Мурун, азыр кирип калды, мурун болсо өзүнчө болчу да. Мурун Чуйский болчу, Чуйский болчу, туптур айтасыз. Ошончун мен ошо азыркы Тоготер жери Байбол боюнча мисалы жандагы кафе. Маалыматым аз. А так талаптар кандай талаптар болуш керек? Болтурган болсо мен айтып бере алам да. Кандай талап болуш керек? Мисалы жаңы эле биз да кичине карап чыктык, бул ачык булактарданчы, анан карап биздеги болгон маалыматтар боюнча азыр бул жерде кафеге кирдик. Мисалы Форель болчу, Форель деген кафеге кирдик. Кирсек ал жерде бир дагы огнетушитель жок экен. Элементарный огнетушитель жок экен. Элестетиңиздер. Анан биз сизге видео отчет кылып азыр тартып койдук. Не сахар YouTube каналыбызга чыгат, ошол боюнча келип берсейра, ушул жерде неплановая проверка менен чыгып берсеңиздер жакшы болот да. Хорошо, анда бизге дагы отчет кылып берип койсоңуздар болот. Сиз ошо материалдарыңызды мага берсеңиз, мен эме Министерство экономикага барып, пландан чыгаркы эме текшерүү. Бизде YouTube каналга чыгат.
YouTube каналдан мейл алып, YouTube каналды эмеге берем, Министерство экономикага барып. Всё. Данныйларын алам, ошолордун. Анан Министерство экономикага берем ушундай схема түштү депчи. Все хорошо. Хорошо. Анан пландан чыгаруу текшерип калабыз да. А так талаптар мурункудай эле кала берет. Жана сигнализация болуш керек, алгачкы өрт өчүрүүчү куралдар болуш керек, эвакуациондой выходдор болуш керек, зданиялар, жыгаш шатырлары болсо, ушундары болсо, өрт күйбөй турган жанагы атайын суюктук менен майланыш керек, көп талаптар бар, туура айтасыз. Все хорошо. Анда YouTube каналдан алып, мен тиги пландан чыгарып жүргүзөйүн, э? Хорошо. Макул. Ушундай урматтуу көрүүчүлөр, биз бул Алматинка тараптагы кафелерди сиздерге чалдырып бердик. Дагы ар бир кафеге да кирип чыгабыз буюрса, азыр бүгүн жетишпей калдык туугандар. Дагы бизге мисалы азыр сүйлөшүп атсам, дагы 2-3 адам чалып атат да, магачы ушундай эле арыздар боюнча, баягы эле зарплата боюнча, ушул техника пожарной безопасности, өрт өчүрүү боюнча, анан антисанитария боюнча бүт жагынан чалып атышат да, достор. Анан туугандар, ушул ишкерлерге кайрылуумда ар бир өңөргө буюрса барып